Москвада мекендешин коркутуп 1 миллион рубль талап кылган кыргызстандыктар кармалды. Москвада мекендешинен 1 миллион рубль акча каражатын опузалап талап кылган шектүүлөрдүн бири кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Министрлик ушул жылдын жаз айында Кыргызстандын тургундарынан түзүлгөн уюшкан кылмыштуу топ Москванын аймактык полициясынын бөлүмдөрү тарабынан кармалганын эске салды. Тагыраагы 5 апрель күнү түндө Москванын көчөлөрүнүн биринде кыргыз улутундагы 8-9 жаран мекендешин УАЗ үлгүсүндөгү автоунаа менен Токой тарапка алып барышкан. Ээн жерде курал менен коркутуп 1 миллион рубль акча каражатын талап кылышкан. Аларды ошол жакта өтүп бара жаткан адам байкап калып, укук коргоо органдарына кабарлаган. Полиция опузалаган 4 адамды кармаган. Шектүүлөр Жалал Абад жана Чүй облустарынын тургундары болуп чыкты. Алардын жанынан тапанча, ок дары, бычак, арматура жана таяктар табылган деп айтылат маалыматта. Кармалгандардын бири 33 жаштагы Жалал Абад облусунун тургуну АА уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар экени айтылат. Дагы бир кармалган жаран Нокен районунун 26 жаштагы жашоочусу. ММА мушкери болгон жана Москвадагы белгилүү спорттук клубдардын биринде машыккан. Ошондой эле сокулуктук жана базар коргондук 25 жана 24 жаштагы балдар колго түшүрүлгөн. Аталган факты боюнча Россиянын кылмыш жаза кодексинин киши уурдоо жана опузалап талап кылуу беренеси менен иш козголгон. Июнь айында ИИМдин Россиядагы өкүлчүлүгүнүн жардамы менен жогорудагы кылмыш ишине тиешеси бар деп из жашырып жүргөн Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунун 23 жаштагы тургуну кармалган. Ошондой эле дагы бир жаран издөөгө алынды. Булак Спутник KG. Путин мигранттар боюнча жарлык чыгарды. Россия Федерациясынын элчилиги кыргызстандыктарга кайрылды. Россия элчилиги Владимир Путиндин коронавирустун тарап кеткен кесепеттерин жоюу маалында чет элдик жарандардын же жарандыгы жок жүргөн адамдардын укуктук абалын жөнгө салуу үчүн убактылуу чараларды караган жарлыгы боюнча кыргызстандыктарга кайрылды. 15 июнда президенттин мигранттардын Россияга келүүсү боюнча чыгарган жарлыгынын мөөнөтү бүтөт. Кеп мигранттардын эпидемиологиялык кырдаалдан улам Россия Федерациясында жүрүү боюнча документтерин узартууга болбой турган буйрук туурасында болуп жатат. Аталган жарлык 2020 жылдын апрель айында күчүнө кирип, 2021 жылдын 15 июнуна чейин иштеген. Жарлык күчүндө турган учурда Россиядан чет элдиктердин миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн депортация кылынбайт. Бул учурда мигранттарга өлкөдө убактылуу жүргөнү үчүн документтерди узартып зарылдыгы жок. Келген жерге каттоого туруу жана туруктуу жашап жатканы боюнча да кагаздарды узартуу ашыкча. Россияда орнотулган тартипти бузган мигранттар 30 сентябрга чейин каттоого туруп патент алуу үчүн миграция бөлүмдөрүнө кайрылышы керек. Ал эми мурда башка бир максат менен келген чет элдиктер арызына жаңы максатты көрсөтүп, анысы менен Россияга чындыгында эмнеге келген себебин билдире алышат деп белгилеген элчилик. Миграциялык каттоого туруу үчүн берген арызында иш берүүчү менен түзүлгөн расмий эмгек укуктук жарандык келишим болушу керек. Эгерде мигранттын бул документи жок болсо, ага айып пул салынат. Эгерде 2 ирет айыпка жыгылып, ал өлкөдөн чыгарыла турган болсо, анда өзү эле эртерээк 30 сентябрда Россиядан кетип калган оң. Уруксаты бар деген статуска ээ чет элдик жарандар жана туруктуу жашоого уруксаат кагаз алгандар 2020 жылдын 15 мартына чейин чыгып кеткендер 2021 жылдын 30 сентябрына чейин келип, аны узартып алуусу керек. Элчилик кыргызстандыктарды Россияда мыйзамдуу жүрүүгө жол ачкан бардык процедураларды 30 сентябрга чейин бүтүрүп алууну суранган. Булак Спутник KG. Шайлообек Атазов, сулуу чымчык депутаттар, чиновниктер уурдаган акчаны эмнеге эл төлөшү керек? 22 июнда Жогорку кеңештин комитетинде жол фондун түзүү жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Жыйында депутат Шайлообек Атазов ушул фондду ачпай туруп иш жүргүзгөнгө күчү жетпей жатабы деген суроо узатты. Ал эми министрлер кабинетинин өкүлү акча каражаты жетишпей жатканын айтты. Финансы министрлигинде коррупция болуп жатса, акча каражаты жетишпейт да. Эмне үчүн кыргыз элин, кыргыз мамлекетин күрөөгө коюп карызды алып жатышат? Эмне үчүн кээ бир сулуу чымчык депутаттар министрлер кабинетинин өкүлдөрү уурдаса, карызды эл төлөшү керек, деди Атазов. Булак Назар Ньюс KG.
Шаардык сот Өмүрбек Бабановду тергөө абагында калтырды. Бишкек шаардык соту кумтөр ишине байланыштуу камакка алынган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун бөгөт чарасын жабык карап, аны 31-июлга чейин тергөө абагында калтырды. Сот кола саясатчынын адвокаты үй камагына чыгаруу тууралуу арыз жазган. Жараян болуп жаткан соттун имаратынын алдына Бабановдун ондогон тарапташтары чогулуп, үй камагына чыксын, боштондук жана адилет сот деп кыйкырып турушту. Ошол тушта митингге чыккандар өкмөт үйүн көздөй баратат. Бабановду 31 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакка алган. Булак Азаттык. Кыргызстанга 2 тиг учак жана 100дөн ашуун техника келет. Россия Кыргызстанга $20 миллион өрт өчүрүүчү техникаларды гранттык негизде берет. Бул тууралуу маалыматты өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев билдирди. Анын берген маалыматына караганда, ÖKMдин техникалык жөндөмүн жогорулатуу үчүн Россия Федерациясы менен келишим түзүлгөн. Август айынан тартып 100дөн ашуун өрт өчүрүүчү техника, 2 тиг учак жана кошумча жабдыктар гранттык негизде келе баштайт. Ошондой эле Кытай 2021-жылдын аягына чейин бизге 6 мобилдик госпиталь, 100гө жакын өрт өчүрүүчү техника грант түрүндө берет. Мындан сырткары 9-июлда 60 өрт өчүрүүчү техника алуу үчүн тендер өткөрүп жатабыз. Тендер ийгиликтүү өтсө, август айында ÖKMдин базасы жаңы техникалар менен толукталат, дейт Ажекеев. Булак, Бишкек, 24 KG.